Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, силер менен Кыргыз диаспора кеңеши миграция жаңылыктары. Урматтуу мекендештер, сөз баштардын астында биздин Telegram каналды колдоп катталып коюңуздар. Себеп деген YouTube каналы иштеши токтой баштады. Балким толугу менен жабылат. Ошон үчүн биринчи ирет Telegram каналга бүт видеолорду баарын жүктөйбүз, анан YouTube каналга жүктөйбүз. Урматтуу мекендештер, баарыбызга белгилүү болгондой, атагы жаман атынан чыккан Суфсик Сахарова деген бар, Центр временного содержания иностранных граждан. Ал жак болсо чет элдик жарандарды депортация болгондо ошо Сахаровго алып барат да, аякта 2-3 жума карап туруп, анан кийин мекенине андан ары узартып. Тилекке каршы ошо Сахаровага биздин мекендештер да көп түшүп калат. Негизи кыргыз жамааты, кыргыз диаспорасы биз ар 3 айда барып, ошо мекендештердин ал-акыбалдарын билип, аларга аш, пост, тамак алып келип, ал-акыбалын сурап чыгып турабыз. Эми ошол Сахарова центринде, борборунда Следственный комитет тергөө жүргүзүп атыптыр, себеп деген ошол жерде коррупция өрчүп атат деп. Менин оюмча бул абдан жакшы сигнал, себеп деген чынында эле ошо туугандарына буюм киргизейин десең, же болбосо тамак аш киргизейин, же болбосо кандайдыр бир кийим кечек киргизейин десең дагы оорлоп, көпкө текшерип, кээде кабыл албай кетирбегендери бар. Ошол жерден болсо азыр 2 сотрудникти Следственный комитет кармады, коррупция кылып, мисалы үчүн чет элдик жаранды мекенин эртерээк кайтарыш үчүн 30 000 рубль алган шектүү мисалдары бар. Ал бизге дагы белгилүү. Андан тышкары ошо туугандары менен эгерде жолугушууну уюштурам десе 5 000 рубльдан алган учурлары болуп, өзүнчө ошол Сахарова центри коррупцияга малына баштады эле. Бул жаатынан ошол Следственный комитет, тергөө комитети толук изилдеп атыптыр. Кудай буйруса, ошого тийиштүүлөрдүн баардыгын жазасын тартат деген терең ишеничтебиз. Мекендештер, салам алейкум. Осман Экспресс уюмунун жамаатына чоң рахмат. Кыргызстанга документти бир нече жолу жөнөттүк, бир күндө жеткизип берди. Доверенность, паспорт болгон буюмдарды оюнчук чоң жүккө чейин жөнөтүшөт экен. Волгоградский проспект метросунан биринчи выкатынан болгону 30 эле метр. Волгоградский проспект 32, корпус 2. Телефон номери болсо +7 903 146 0003. Эч кимге жалдырбай аэропортко барбай эле тапшырасыңар, бир күндө Кыргызстанга жеткизет. Жаңылык ушундай, урматтуу мекендештер. Анан биздин ишкер мекендештери колдоо максатында, эгерде сиздер ишкер болсоңуздар же ишкерлик кылам деп ниеттенип жатсаңыздар, негизи эле бухгалтер услугалары керек. Ошо биздин мекендештер бухгалтер кызматын ачты. Юрфирма ачуу боюнча, ИП ачуу боюнча, ООО ачуу боюнча, бухгалтериялык сопровождение боюнча. Негизи эле ошо бизнеске тиешелүү ар бир көйгөйдү силерге түшүндүрүп берет. Телефон номерлерин мен айта кетейин. +7 991 269 45 65. Экинчи номер болсо +7 991 269 45 75. Ошо биздин кыргыз жарандар бухгалтерия кызматын ачты. Ишкер болсоңуздар, кайрылып кызматынан колдоно бериңиздер мекендештер. Көрүшкөнчө.